Өлкөдө мыйзамдарды инвентаризациялоо активдүү түрдө жүрүп жатат. Аны жүзөгө ашыруу үчүн Юстиция министрлигинде мекемелер аралык комиссия түзүлүп, курамына бардык мам органдардын өкүлдөрү жана жетекчилери кирген. Кезинде Ички иштер министрлиги укук коргоо блогуну жетектеп, 41 мыйзамды экспертизадан өткөрүү үстүндө иштеп жатышат. Части именно полномочий, которые у нас сейчас пересмотрены. Негизинен өзгөрүүлөр жаңы конституцияга ылайык каралган биздин ыйгарым укуктарга жана документтердин аталышына тиешелүү болуп жатат. Мындан сырткары мыйзамдардын көбүнүн мөөнөтү өтүп кеткен. Алар да каралып жатат. Бул этапты бүтөөрү менен биздин алдыбызда мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү, толуктоо аракеттерин көрөбүз. Айта кетсек, 4,5 миңдей мыйзамды инвентаризациялоо бардык мамлекеттик органдарда жүргүзүлүүдө. Анын ичинде ратификация боюнча документтер дагы бар. Мындан сырткары 1600 мыйзам оңдоп түзөөнү талап кылат. Алардын бардыгы 90-жылдары кабыл алынган. Учурда мыйзамдарга тиешелүү баа берилүүдө. Механизм работы по инвентаризации построен таким образом, что Инвентаризациянын механизмине ылайык алгач ар бир мамлекеттик орган мыйзамдарга өзүнүн баасын берет. Берилген баа объективдүү болушу үчүн көз карандысыз эксперттер бир сыйра карап чыгышат. Баа берүү ыкмасынын натыйжасында сунуштар берилет. Ага ылайык мыйзам долбоорунун концепциясы иштелип чыгат. Инвентаризациянын жыйынтыгы менен эң негизги 200-300дөй мыйзам гана калат дешет эксперттер. Бул өкмөт, мамлекеттик органдар, анан албетте жарандар үчүн ыңгайлуу. 356 бүгүнкү күнү мыйзамдар бааланып, мындай бир 3 пакет болуп чыгыш керек да. Биринчи пакети бул мыйзамдарды баалагандан кийин бүгүнкү күнү эч бир мындай өзгөртүүгө жатпаш керек деген өзүнчө бир пакет болсо, экинчи пакет болсо, ошол баалангандан кийин кээ бир жана быйыл конституция жаңы кабыл алынбады. Ошол конституцияга шайкеш келтирүү максатында балким бир аз өзгөртүүгө учурашы керек. Анан үчүнчү пакети болсо, үчүнчү пакети мыйзамдарды эми жокко чыгаруу. Кошумчаласак, мыйзамдарды инвентаризациялоо бир канча этапка бөлүнгөн. Алгачкы баскычы бул баа берүү саналат. Азыр дал ошол процесс жүрүп жатат. Юстиция министрлигинин маалыматында азыр бул жааттагы иштер 90%га аяктап калды. Мына биринчи этап болгондо биз 139 мыйзамдарды үчүн жоготту деп даярдадык да. Ошол мыйзам жокко чыгарылат. Азыр мыйзам долбоору иштелип чыгып, мамлекеттик органдардын макулдашуусуна жиберилген. Азыр мына экинчи алар мыйзамдар уже эски мыйзамдар. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мыйзамдарды инвентаризациялоо аракети биринчи жолу жүргүзүлүп жатат. Ал президенттин жарлыгынын негизинде жүзөгө ашырылууда. Ага ылайык өстүбүздөгү жылдын 31 декабрына чейин мекемелер аралык эксперттик топ кабыл алынган мыйзамдарды, программаларды, стратегияларды жана концепцияларды инвентаризациялашы кажет. Салабат Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.